Салам достор. Бүгүнкү эфир кыргыз тилинде болмокчу. Ошого суроолоруңуздарды дагы кыргызча берсеңиздер болот. Эфир башталганда комментарийлерди өчүрөмүн, чтобы Азамат байке комментарийлерге алыксыбаш үчүн, мындай суроолорго толук кандуу жооп алыш үчүн. Анан бардык суроолорду берип бүткөндөн кийин буюрса комментарийлерди ачып коебуз. Комментарий ачылгандан кийин анан бул жактан дагы убактыбыздын жетишинче суроолорго жооп берип, эфирди бүтүрөбүз. Бизде кечки саат 10, Кыргызстанда түшкү саат 2, Германияда болсо эртеменки саат 9. Туура убакытты тандаганга биз аябай аракет кылдык. Ушул эфир пайдалуу болот деген ойдобуз. Көптөгөн суроолорго жооп алабыз деген ниеттебиз. Буюрса аз убакыттын ичинде түз эфирди баштайбыз. Ушундай түз эфирлер сиздерге пайдалуу болсо, бат-баттан кылып турабыз. Комментарийде кийин жазсаңыздар болот. Дагы кайсы IT дүйнөсүндөгү адамдар менен түз эфирди каалайсыздар? Европа болобу, Азия өлкөсүндөгү, Кыргызстандабы, АКШдабы пикирлерди жазыңыздар. Эфирге жаңы кирген адамдарга айта кетейли, Германияда IT стажировкасын кантип өтсө болот. Германияга окуу боюнча же жумуш боюнча кантип кетсе болот. Жана ITнин эң актуалдуу багыттары боюнча болмокчу. Негизи эле Азамат байкенин тажрыйбасы аябай чоң IT жаатында. Ошондуктан Азамат байкенин дагы оюн, кеңештерин угабыз. Мен үчүн дагы өтө кызыктуу болуп жатат. Кошулду Азамат байке. Кандайсыздар? Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Саламат айдан рахмат ушул түз эфирге чакырганыңа. Чындап эле мен Инстаграмда биринчи жолу түз эфирге чыгып окшойм, мындай чоң аудиторияга бирок аракет кылып, сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылайын. Анда баштай берсек болот, Ооба, сурасам угулуп атат дейт, эми баштасак болот окшойт. Салам достор, биздин бүгүнкү түз эфирге кош келипсиздер. Бүгүнкү биздин коногубуз Азамат байке. Азамат байке биздин кыргызстандык мекендештерибиздин эң активдүү байкелерибизден бири. Көптөгөн социалдык проекттерде иштейт, жумушунан сырткары. Кичине айта кетсем, Азамат байке боюнча үй бүлөсү менен Германияда жашайт, иштейт. Адан сырткары ошо Кыргызстаныбыздын өнүгүшүнө көптөгөн салымдарды кошуп, аябай сонун маалыматтарды чыгарып турат. Контентчи деген сайт бар, ошол жөнүндө дагы сурайбыз. Ошо контентчиде автор, негиздөөчүлөрдүн бири десем дагы болот. Ошо кыргызча контент чыгарууга аябай көптөгөн салымды кошуп келип жатат. Подкасттарды кыргызча чыгарат, подкасттардын автору, алып баруучусу. Адан сырткары Кыргызстанда кандайдыр бир билимге умтулган бир проекттердин баарында ошо Азамат байкебизди көрө алабыз. Ошол жактан таап алсак болот. Азамат байке бүгүнкү эфирге кош келиптирсиз. Ушундай кандай десем, көптөгөн тажрыйбаңыз менен бүгүн бөлүшүп, аябай жакшы кеңештерди угабыз деген ойдомун. Саламатсызбы да бир жолу, рахмат. Эми сиздин суроолорго жооп бергенге аракет кылайын, өз тажрыйбам жөнүндө айтып берип, анан башкалардын тажрыйбасы жөнүндө айтып берип, эми такырды эксперт дей албайм, эми аракет кылып жардамды көрсөтөйүн. Чоң рахмат. Эң негизи эле башында сиз ошо биздин бүгүнкү эфирдеги досторубуз менен бөлүшө кетсеңиз, эмне менен алексиз, кайсыл жерде жашайсыз, кайсыл жакта иштейсиз, кандай проекттерде иштеп жатасыз? Албетте айтып кетейин, менин атым ошо Азамат Токтакунов, өзүм Нарын областында төрөлгөм, Сокулук районунда окугам, мектепти ошол жактан бүткөм, анан Бишкектен университет окуп аяктап, анан Бишкектен бир 7-8 жылдай IT тармагында иштеп келгем. Көбүнчөсү ошо IT тармагында как автор катары эмес, разработчик катары иштечүмүн. Элдер өздөрүнүн идеясын алып келип берчү, мен аларга программист катары жасап берчүмүн. Анда интернет жаңы өнүгүп аткан кез болчу. Мен анда верстальщик болуп иштеп жүрдүм, дизайнер болуп иштеп жүрдүм.
программист болуп иштеп жүрдүм. Чоң компанияларда, кичинекей компанияларда мисалы белгилүүлөр бул Намба KG, мамлекеттик сайттар жазат жүргөн президент экен, парламент экен, жогорку кеңеш экен. Шылып бир жүздөгөндөй сайттар жазадым, бирок өзүмдүн проекттерим көп алчу эмесмин да. Анан 5 жылдан бери Германияда жашайм, үй бүлөм менен, 2 балам бар, келинчегим. Балдар мектепке барат, келинчегим окуп атат университетте. Анан Германияга келген соң өзүмдүн долбоорлорумду жаза баштадым. Эң иштеп аткандар азыр ошол Кыргыз-German IT community деген уюм түзүп атабыз. Ошол жактан IT жөнүндө айтып бергенге, анан кыргыз тилин, кыргыз жердеги, аймактагы, региондогу балдарга жардам берүү ой менен ушул кыргызча контент түзүүнү ойлоп, контентчи деген проектке кошулуп, ошол жактан кыргыз тилинде жазганга аракет кылып, анан башкаларды дагы ошол проектке чакырып, сиз деле чыгардыңыз өзүңүздүн макалаларыңызды. Андан соң дагы кандай жакшы идеяларды алып келсе болот деген менен жана подкаст ойлоп чыгып, ошо подкаст жаздырып баштаганбыз кыргыз тилинде. Көбүрөөк маалымат жетсин деп ошол биз биринчилерден болуп баштаганбыз. Андан соң эле аябай көп подкастчылар кошулуп баштады. Азыр болсо Азаттык дагы өзүнүн подкасттарын жаздырып, өзүлөрүнүн платформасына чыгарып атат. Анткени бул оңой, анан заманга жараша да. Андан башка эми социалдык долбоорлорго да катышабыз. Коронавирус болуп атканда бияктагы Германиядагы врачтар менен бирге, айтишниктер менен бирге ошол жардам покежи деген долбоорду баштаганбыз. Ал жактан болсо кыргызстандыктар врачка жетишпей, врачтар жок болуп аткандан алар ошол долбоор бойдон ошол сайттан жардам сурап, анан бияктагы врачтар аларга консультация бермек, эмне кылыш керек деп. Ал дагы иштеп, көптөгөн адамдарга жардам бердик. Бир-эки жашоону сактап калганга дагы мүмкүнчүлүк болду. Аябай сонун. Азыр кандай долбоордо иштеп жатасыз? Азыр эмне менен алексиз жумуштан сырткары? Билем, сиз жөн отурбайсыз го, жумуштан сырткары сөзсүз түрдө бир проекттердин үстүндө иштеп, ар дайым мындай англисче айтканда бизи адамдардын бирисиз да? Ооба, ошол активдүү болгондон баштап мени WhatsApp'тан ар кайсы группага чакыра башташты, дискуссия кылып, анан ошо дискуссиялардын биринде көп сүйлөп башташат, эмне кылсак болот, кандай жардам берсек болот деп. Күнүмдүк темага, мисалы, азыркы чоң тема болуп бул саясат болуп атат. Мен көп негизи саясатка көп деле аралашчу эмесмин. Анан ошол дискуссиянын ичине кирип, көрүп атам, биздин мекендештер аябай Кыргызстан жөнүндө ойлоп, жанагы проект конституция өзгөрүп атат. Ал деген жаман нерсе. Анан андай көп төңкөрүлүштөр болду, реакция болду. Ошолор көргөндө анан сүйлөп атканда мен кээде карап кетем да, сүйлөп отура бербестен бир иш кылыш керек. Сүйлөп отура берсек калып кала берет. Анан мен аларга идея көрсөттүм. Достор, мына ушундай биз жардам покежи жардам бергенбиз, реакцияга жардам бергенбиз. Кааласаңар, мен силерге сайт жазып бере алам, петиция чогултканга. Анткени Change.org деген проект бул Кыргызстандан блокировка болуп калган. Биз болсо ошондой сыяктуу эле петиция жазып койсок, ошону таратсак, анан ошого кол коюп көрсөк болот депчи айтат. Мисалы, жок, азыр проектти колдогондор көп дейт. Анан кийин кайдан билесиздер, көп асып силерде неме жок да, факты жок да депчи. Андан көрө мындай ушундай петиция чогултуп көрсөк, анан ошондо көрүнөт канча киши кол коет деп, ошону жазып берип, анан юристтер менен текст жазып, башкалар да кошулуп, эми мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. IT деген бул мүмкүнчүлүк. Мен мисалы саясатка киришип, буга каршы буга деген эмес, мен мүмкүнчүлүк түзүп бергенимди жакшы көрөм да. Ошол эле мисалы азыр айтып берип аткан нерсем бул мүмкүнчүлүк. Бул ким талап алса, мисалы Германияга азыр темадагы ошол жөнүндө сүйлөшөбүз да. Мен мисалы эч кимди алып келе албайм. Же кол мененчи, бирок мен мүмкүнчүлүк түзүп берип айта алам. Сиз да мисалы өзүңүз мүмкүнчүлүк түзүп берип маалымат бөлүшүп атасыз да. Туура. Анан көп киши мисалы жаман көрүп атат азыр. Мына сен азыр саясатка аралашып, биздин Садыр Жапаровду жаман көрсөтүп атасың. Мен айттым, Садыр Жапаров каршы деген жокмун. Мен жөн эле башкаларга мүмкүнчүлүк түзүп берип атам, алардын үнү угулсун деп. Анан ошол иш менен акыркы 3-4 күн ошол жакта жүрдүм. Жүрөм дагы деле болсо, анан көрөбүз кандай иш аракет кылып келет, бирок чындап эле көп адамдар кол коюп атат. Дүйнө жүзүндөн, Кыргызстан ар кайсы аймактарынан.
Азыр эми технология өнүктү, көптөгөн мүмкүнчүлүктөр сиз айткандай пайда болуп жатат да. Аны элдерге биз көрсөтүшүбүз керек, жок дегенде жеткиришибиз керек. Сиз айткандай, азыр технологиянын заманы жана маалыматтын заманы болуп, мындай информация дороже денег деп коет го. Маалымат бөлүшүү бул уже бир адамга бир жардам берүүнү билдирет. Туура айтасыз. Ушул жерден айтып кетейин, башында дагы айтып жаткан болчумун, комментарийди өчүрүп койдум, алаксыбайлы деп. Мен бир суроолорду даярдап алгам, телеграмдан келген комментарийге, личкадан, инстаграмдан келген суроолордун арасынан эң кызыктуу деген суроолорду тандап алып, анан ошолорго жооп бергенден кийин комментарийди ачып, анан алардын арасынан дагы убактыбыздын жетишинче суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Жана эфирди сактап, видеону YouTube каналыма да жүктөп коем. Ушу прямой эфирде айтылган бүт баракчалардын баарын, сайттардын баарын, сиз айткандай контентчи, бүт ошо подкасттардын баарын ссылкаларын коюп койсок болот. Кызыккандар кирип, угуп, колдонгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошого суроолоруман баштай берейин. Ошондо сиздин азыр кесибиңиз жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Ошондо сиз азыр кайсы кесиптин ээсисиз? Кайсы жерде иштеп жатасыз? Мындай, эгерде бул конфиденциалдуу информация болбосо, эмне жумуш кыласыз? Анан дагы сиз өзүңүздүн жумушуңузду ушу IT жөнүндө бир ITге жаңы кирип жаткан же IT жөнүндө түшүнүгү жок адамдарга жалпак тил менен кантип түшүндүрүп бермексиз? Эмне жумуш кыласыз? Азыр мен full stack web developer деп коет, ошондо иштейм. Мындайча айтканда веб разработчиктин бэкенд жагы дагы, фронтенд жагы да аралаш адиси деп айтылат IT. Компанияда болсо Ди Континентале деген страховочный компания бар. Германияда бир 7-8 орунда турат болуш керек. 5000 дегендей саны бар. айтишниктери бар, жумушчулары бар, чоң компания. Ошол жерде алардын жаңы сайтын жаңы редизайн кылып жаткан убагым. IT негизи аябай чоң, негизи эле информатика деген чоң илим, IT бул анын бир кичинекей эле бөлүгү. Ал дагы бирок врачтар сыяктуу көп тармактарга бөлүнөт, көп технологияларга бөлүнөт. Анын баарын эч ким бир убакта биле албайт. Ошондуктан биз аларды бөлүп алганбыз. Бөлүп ар бирөө кичинекей жагын билип, анан бир чоң командага чогулуп, анан бир ошол проектти жасаганга мүмкүнчүлүк болот да. Менин ишим эми бул код жазмай. Мен эң жөнөкөй эле HTML, CSS, JavaScript'тен баштап, анан азыркы Java жагын үйрөнүп баштадым. Өзүм Java билчү эмесмин. Анан ошо Java технология үйрөнүп, ошол жактан бэкенд жагына да жардам берип, анан автоматизация тест жагына жардам берип, бирок тестти өзүм көп жазбайм да, аны болсо тестерлер жазат. Анан бир аз дизайн жагынан жардам берем. Мен кичине дизайн жагына көбүрөөк ооп кеткем. Дизайн жагын жакшы түшүнө билем. Анан дизайнерлер менен бирге алардын жасаган макеттерин көрүп, кандай өзгөртүүлөр болот, маркетологдор менен бирге сүйлөшүп, ошол коммуникациянын ичинде анан коддорду жазам. Мындай айтканда, эң настоящий программисттин жумушун аткарып турбайсызбы? Ооба, ошол көп командалар арасында иштеп жүргөндө көрүнөт. Бул тажрыйба менен келет. Бул нерсени мисалы жөн эле окуп, сертификат алып, анан мен программистмин дегенге жакшы кирбейт го. Бул көбүнчө тажрыйбанын ичинде келет. Мен мисалы көп код жазган билбесем дагы, мен тажрыйбам чоң, ошол аркылуу мени жумушка алышат. Анткени мен баягы билем да кантип иштейт интернет, технологиялар кантип иштейт, коммуникация кантип иштейт. Бул болсо дагы ар кайсы командада иштеп жүрүп, ар кайсы долбоорлордо иштеп жүрүп, долбоорлордун бир чоң жардамы дагы, мисалы акча төлөнбөсө дагы бул тажрыйба топтолуп кете берет да. Анан биле баштайсың, бул ситуацияда кандай өзүңдү алып барышың керек. Ситуациялар бат-баттан өзгөрүп турат. Ал жерде сен интернеттин же телефон болсо чукуй кое албайсың, ошол замат жооп беришиң керек да. Бул жер мынтип иштеш керек, чоң кишилердин алдында отургандачы.
туура. Анын ары болсо канчалык көп иштесең, ошончолук көп профессионал болуп баштайсың да. Бир жумуштун бир нерсенин адиси болуш үчүн любой нерсени үйрөнүп алат. Ошонун адиси болуш үчүн ага жөн эле 110 миң саат тынбай иштеш керек. Күнүгө иштей берсе эле аягында анын ошол иштин профессионалы болуп каласың да. Анан атың дагы чыгып, башкалар дагы биле баштайт. Бул жакшы иштейт. Жоопкерчиликтүү болуш керек, сөзүнө туруп, иштемчил болуш керек, анан коркпош керек. Коркпой эле иштеп, катадан коркпош керек. Ката күнөөгө эле боло берет да. Анан ката бул жакшы. Анан көрсөтөт, сен туура эмес нерсе жазып атасың, программа код жазып атканда ката чыгат. Анан оңдоп коесуң, кийинки ката чыгат, оңдойсуң, кийинки ката чыгат. Ушинтип күнүнө 8 сааттан иштей берсе эле аягында профессионал болуп каласың да. Анан өзүңө да жагыш керек да, бул сүйүп билиш керек өзүңдүн жумушуңдучу. Туура айтасыз. Негизи эле сиз мен билген IT жаатындагы эң көп опыту бар адамдардын бирисиз да. Сиз айтып атасыз, Кыргызстанда 7-8 жыл иштедим, акыркы 5 жылдан бери Германиядасыз. Мындай айтканда, кантип ушул кесипти тандап калдыңыз? IT мына акыркы 5-4 жылдан бери эле тренд болуп, азыр Бишкекте технология, IT курстар аябай ачылып, аябай трендке айланды го. Сиз ошол убакта кантип бул кесипти тандап калдыңыз? Чындап эле мен өзүм да супер профессионал деп эсептебейм. Азыр мисалы угуп аткандар же кичине жазып аткандар менден көп билет болушат жаңы технологияларды. Бул өзгөрүү процесс, бул адам эч качан мындан качып кете албайт. Бирок ооба айткандай эле мен интернет Кыргызстанга келгенден баштап аралашып жүрөт окшойм. Эң баштап эле кайсы убагында 21-кылымдын кадрлар деген программада мектептерге компьютер алып келчи, IBM 486 деген менен фондосу. Ошондон баштап Турбо Паскаль дегенге кызыгып баштап, жакшы окуп баштагам. Мектептен баштап айткандай, мектептен окууну жакшы окучумун. Мисалы ата-эне айтат го, жакшы окуу деген чынында жардам берет. Өзүм жөнөкөй үй бүлөдө төрөлгөм, үй бүлөдө мисалы көп деле акчабыз жок болчу. Ошондуктан мугалим айткан, эгерде сен жакшы окусаң, олимпиадага катышсаң, университетке бюджетке өтсөң болор. Олимпиаданы утуп алсаң программирование деп. Анан ошолорго кызыгып, программирование үйрөнүп баштагам, эптеп университетке өтүп алайын. Анткени офисте отуруп иштеген жакшы да. Айылда мисалы мал багып, сууктак, эшикте көмүр ташыгандан көрө деп. Туура. Ошо иштеп окуп баштагам, анан өтпөй калдым. Өтпөй калсам, бирок общереспубликанский тестированиеден чыгып калдык. Ошонун жардамы менен өтүп кеттим Арабаев университетине. Ал жакта болсо Институт новых информационных технологий деген бар болчу. Ошол жака кирип, анан үйрөнүп баштагам, бирок мугалимдер жакшы мугалимдер болчу, бирок чындап эле технология бат өнүккөндүктөн алар баягы программирование жакшы билчү эмес. Анан мен сабактан калып кечинде ошол компьютерде иштечимин да. Компьютерный класстын немесин сурап алып, көчүн салып отуруп окуй берчимин. Анан ар кандай коммуникация катыш керек. GDL LCAP форум деген бар болчу, ал убакта азыр деле бар, аябай өнүккөн. Ошол убакта веб дизайн, IT деген разделдерине кирип эле сурап, мындай жазадым, карап койгула, мындай жазадым, карап койгула. Негизи орусча сүйлөгөн орус балдар аябай күчтүү да, күчтүү болчу, күчтүү билет. Алар болсо менден 100 эсе күчтүү да. Биз азыркы болуп жаткан IT өнүгүп аткан нерсе орустарда ошол убакта эле болуп аткан да. Биз орустардан ошол убакта мисалы 10 жылга азыр артта калып жатабыз. Биз жазып аткан нерсе 10 жыл мурун ошол жакта бар болчу. Кичинекей аябай сонун комьюнити, баары бири-бирин таанып, жолугуп, ушундай нерселерди сүйлөшүп, бөлүшүп, анан аларды карап таң калчумун. Кантип орустар ушунчалык неме деп көрсө алардан коркпойт экен да. Бизде болсо басынтып эле коркутуп салганбы билбейм. Биз өз сөзүбүздү айткандан коркобуз да. Бул жазап салса, мени чыгарып койсо мени уят кылышат, анан мени шерменде кылышат. Алар болсо коркпой эле баарын жазап көрсөтөр экен. Анан кыйындар бар болчу, Максим Косяков, азыр болсо Олег Пузанов дегендер. Ошолор там дизелди чыгарышты, маек дегендер. Анан торрент дегендер, торренттер жазап башташты. Ар кандай проекттер кызыгып жаза башташты.
Биз азыр мисалы велосипед эми өнүгүп атса, ошол убакта орус айтишниктер баары велосипед тебишчи, даунхилл деп тоого барып велосипед тебишчи. Анан өзүлөрүнүн проекттерин жазышчы, кызыктуу, твиттерлерди, инстаграм деген сыяктуу өзүнүн проекттерди, намбаларды. Анан ошолорду карап, аябай неме суктан чыгымда кантип иштешет булар депчи. Анан ошондо аралашып баштадым. Анан немеде Россияда фриланс.ру деген сайт бар болчу. Ошол жактан заказдарды алып иштесе болчу да. Анан ошолукка кирип, мен дизайнермен деп ошол Россиядагы орустардан заказдарды алып, бир 3-4-5 долларга, анан кийин 30 долларга, 40-50 портфолиом көбөйө баштайт, тажрыйбам көбөйө баштайт, ишене баштайт, отзывдар көбөйө баштайт. Анан буга ишенсе болот экен деп көп проекттер бере баштады. Анан күчтүү болуп баштадым. Ал көрсө, ал убакта мен уже CSS'ти жакшы билип, элдин баары таблица менен жазса, мен CSS менен жазып, күчтүү болуп калыптырмын, Кыргызстанда эксперт. Анан бир кезде эле карасам, чындап эле Кыргызстанда менден башка верстайщик деп коет. Германияда андай жок, Кыргызстанда бар. Фронтендтердин арасында. Ошону биринчи орунда келип калыптыр. Менден башка эч ким андай жазчу эмес экен. Анан бул мен нишам болуп калды да. Дизайн аябай күчтүү билбейм, анан программирование аябай күчтүү билбейм, бирок ортосунда бир связующий звено болуп калдым. Программисттерди жакшы таанып, дизайнын жакшы таанып, алар дизайнерлердин макетин алып, жорстко кылып программисттерге өткөрүп берем да. Анан ошол ниша аркылуу, ошол профессионал аркылуу мени жумушка чакырып атышты да. Мен эч качан собеседование өтчү эмесмин. Анткени мен таанычы, ким верстка жакшы билет Бишкекте? Азамат. Азамат айлык канча төлөп берет? $500, $300 болобу айына? Жакшы экен, макул деп аяка кирип кетем. Анан иштейм, проект бүтөт, анан башка кетем. Ушинтип анан атым чыкканда. Кандай сонун. Эми бүгүнкү түз эфирдин эң негизги суроолордун бири бул стажировка жөнүндө болмокчу деп айтканбыз. Негизи эле Германияда стажировканын системасы кандай? Мен Американыкын билем, internship программа. Германияда кандай өтөт? Германияда аябай татаал, чындап эле айтайын, Германияга келиш айтишниктерге бул почти невозможно сыяктуу да. Ошондуктан Германияда айтишниктер аябай аз, 1, 2, 3, 5ке чейин эле да. Америкага карагандачы, анткени бул жакта көп нерселер иштебейт. Бул жакта Германия мамлекети мындай Советтер Союзуна окшошураак социалдык мамлекет. Азыр мен сизге деталдарын айтып берем, эмне үчүн мындай. Ошондуктан капа болбогула, бирок аракет кылса берекет. Мен келсем башкалар да келе алат. Просто кичине көбүрөөк күч жумшаш керек да. Биринчиден, Кыргызстан менен Американын системасы азыр бир аз окшошураак да деп сезилет мага. Мисалы Кыргызстанда дагы IT курстар көп. IT курстарды 6 ай, 7 ай окуп, 1 жыл окуп, программирование үйрөнүп, анан студияларга иштесең болот да. Стажировка жанагы практикага кирип, кичинекей проекттерди алып, анан иштеп кете берсең болот. Ошондой сыяктуу эле мен билишимче Америкада дагы буткемптерди бүтүп, анан сени жумушка алат. Бул жакта дипломуң жок, сени жумушка албайт. Эң чоң проблема бул жакта эмне үчүн көп киши жумуш таппай социал деп коет, ошакта отурушат, анткени алардын диплому жок. Эң негизги себеби азыр мисалы Европада беженецтер көбөйүп атат. Анан эмне үчүн беженецтер көбөйүп, алар проблемасы чоң, беженецтерге окуу бербейт. Бияка окууга өтүш да абдан оор. Окуу бекер, ошондуктан оор да. Ал болсо биздикиндей бат эмес да. Окуунун мектепте 4-класста окуп бүткөндөн баштап сени бөлө баштайт да. Адамдардычы. Жакшы окугандар гимназияга барат, жаман окугандар жөнөкөй орто мектепке барат, анан жөнөкөй орто мектепти университетке тапшыра албайт. Гимназияга окуш үчүн мектептеринде уровеньдер көп, 5 уровень бар да. Анан алардын эң чоң 2 уровень эле университетке өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Анан университет бүткөндөргө жумуш берет. Жөнөкөй мектеп бүткөндө жумуш бербейт. Бул эмне үчүн жазалган? Бул социалдык катмар мындай туруктуу болсун депчи. Мисалы дворниктер керек. Дворниктер кантип табабыз? Биз башка мамлекеттен чакырып келе албайбыз. Мисалы орустарда чакырып келе албайт. Ошондуктан биякта дворниктердин жумуш окуусу бар. Терезе жууйм десең, терезе жууганын окуусу бар. Кассир болом десең, кассир болгондун окуусу бар. Ар ким окуусун бүткөндө ошол гана иштей алат да. Окуусу жок, мисалы эртең мен юристмин, бир чоңунун депутатмын деген жок да.
ар бир нерсе окуду, окугандан кийин анан бүттү. Ал окуу болсо аябай узак. Анан биякта жашоо аябай жай өтөт да. Аябай жай өтөт. Ошондуктан окууну 30 жашта бүтүп, анан жумушка биринчи жолу иштеп башташат. Ошол себептен бул жакта айтишниктер жок. Парадокс да. Бир чети алар диплому жок. Жумушка албайт. Экинчи четинен ошонун үчүн IT аябай өнүккөн себебинен айтишниктер да жок. Ошон үчүн алар жаңы неме ойлоп табышкан. Европейский Кантип айтишниктерди чогултуп беребиз деп. Виза жеңилдетиш үчүн блю карта деген, америкалык грин карта деген сыяктуу блю карта деп ойлоп чыккан. Бирок бул лотерея эмес, бул жөн гана визанын бир түрү. Бул визаны алыш үчүн бул айтишниктер менен врачтарды чакырып келүү, специалисттерди. Ошондо эми айтиге кантип жумушка кантип кириш керек? Мен кантип кирдим? Жумушка кирерде эки түрү бар. Эки талабы бар да. Биринчи талабы бул виза талабы. Виза талабы бул жумушка тиешеси жок да, бир четичи. То есть эгерде сиз жумушка баратсаңыз, сиздин квалификацияңызды сурайт да. Бирок жумушка кириш үчүн сизде виза болуш керек. Ошондуктан ал биринчи виза тарабын чечип алыш керек да. Ошол виза тарабы үчүн бияка специалисттер келе албайт. Виза тарабына келиш үчүн айтат, сизде диплом болуш керек депчи. Сиз IT тарабына кирип атканда диплом болуш керек обязательно. Ансыз болбойт. Эң чоң талап. Диплом IT болуш керек. Мисалы сиз экономист болсоңор, экономистке келиш керек, бирок андай виза жок да. Инженер болсо, электрик болсо, электрик жагына келиш керек. Бирок бизге IT керек. Значит, силерге IT диплому керек. Мен Кудай жалгап, Арабаеванын IT жагынан мугалим болуп бүткөм. Мага повезло да, что мен IT диплом бар экен депчи. Мен ошол Кыргызстанда 7 жыл иштеп жүргөндө менден бир да жолу диплом сураган эмес эч ким. Мен диплом окууну бүткөндө диплом ошол университетте калган да. Мен мугалим болуп иштеп жүрмөс болчу да. Диплом алган эмесмин. Бирок Германияга чакырганда барып айттым, мен ушу Германияга чакырып атат, мен дипломду бергиле депчи. Керек болуп калды. Посольство сурап атат депчи. Бул дипломду виза бериш үчүн посольство сурайт. Анан ошол дипломду көтөрүп айтасыз, мына мен IT адисимин. Мен ушунча жылдан бери иштегем. Бирактан көп сиздин немеңиз пайдасы жок да, квалификацияңыз биринчи. Сизден биринчи как IT адиси катары диплом бар деген керек. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы жумуштун контрагы болуш керек. Бул уже сиздин квалификацияңызга карайт. Анан жумуш табыш үчүн Германияда немисче сүйлөгөн билиш керек. То есть сизде деген уже бул кайда биздин системага окшош, сиз жөн эле жумуш издеп табышыңыз керек да. Кантип табыш керек, бул сиздин проблема болот да. Мисалы Бишкекте кантип жумуш табат? Сайттарга кирет, айтат, мен ушу жумуш издеп атам, аякта сайттарда неме жумуштар көрүнүп турат, аяка подавать этесиң заявка, анан собеседование өтөсүң, анан сени жумушка ала албайбы, уже собеседование кийин билинет да. Бул экинчи тарабынан ушул квалификация как раз жардам берет да. Мени жумушка чакырып атканда мени көрүшкөн, бул жакшы IT адис экен депчи. Ошондуктан биякта дагы LinkedIn иштейт. LinkedInге кирип адамдар жумуш издесе болот. Жакшы нерсеси, биринчи айтпадым, жаман нерсеси немис тилин билиш керек депчи. Жакшы нерсеси IT сектор өнүгүп аткан себебинен англис тили дагы болот. То есть Германиянын бардык шаарында эмес, чоң шаарларында, мисалы Берлин, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт 4 чоң шаар бар. Ошол жакта чоң IT стартап компаниялар бар, Данина сыяктуу чоң компаниялар бар. Ал жакта дүйнө жүзүнөн келип айтишниктер иштейт, дүйнө жүзүндө белгилүү стартаптар бар. Ал жакта ичинде баары англисче сүйлөшөт. Ошондуктан ушул эфирге кошулган себебим дагы англисче сүйлөп билип жумуш тапса болот. Ошол эле LinkedInге кирип шаарларды аласыз, Берлин, Франкфурт, Гамбург, анан профессияларды аласыз, IT, там JavaScript, Java, C# деп. Анан алып туруп ошол жактан подавать этесиз. Дагы жакшы нерсе, жанагы айтпадым, айтишниктер чакыруу блю карта деген виза бар депчи. Ошол виза
аларда билип, аларда relocate деген темасы бар, аларда издейт. Дүнүйө жүзү боюнча арзан IT ширкеттерди алып келели деп. Алардын пакеттери бар, көчүрүп келебиз, виза неметип беребиз, квартира таап беребиз деп. Жөн гана силер профессионал болушуңуз керек. Өзүңөрдүн жумушуңарды жакшы аткарышыңыз керек. Ошонун жардамы менен азыр бизге мисалы Украинадан, Россиядан, Белоруссиядан көптөгөн специалисттер келип атат. Айтып кеткендей, жана 10 жыл мурун орустар эле беле мына азыр орустар келип атат. Эми 10 жылдан кийин кыргыздар келип баштайт дейт. Анткени алар билип, ana ушундай кылса болот экен. Мисалы Украинада согуш болду, аякта болсо IT-адистер күчтүү да. Алар билип ошонтип жумуштарды таап, заявка берип, мына мен ушундай иштейм, ушундай программистмин, ушунчалык опытым бар. Аны сен сүйлөгөн билем, алар собеседование өтүшөт онлайн. Биринчи, экинчи өтөт, анан учуп келет. Учуп келип, бияктан дагы собеседование өтүп, анан жумушка кирип, анан үй бүлөсүн алып келет. Ошо блю картанын жакшы нерсеси бул үй бүлөнү алып келүү. Жөнөкөй жумуш менен келгенде аябай оор болуп калмак үй бүлөңдү алып келүү. Анан жөн эле киргенде эле үй бүлөңдү алып келген оңоюраак да. Чогуу эле подавать этип эле үй бүлөңдү алып келип кошулуп каласың да. Бул абдан чоң мүмкүнчүлүк айтишниктергечи. Айтишниктер биякта керек да. Ошондой. Аябай жакшы маалымат бердиңиз. Мындай системасы ушундай иштейт экенин мен деле билбептирмин да. Бул нерсе мен үчүн дагы аябай кызыктуу болду. Эми стажировкага кантип келиш жөнүндө айттыңыз. Студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Окуу тууралуу сурайын. Кыргызстанда университетте уже окуп жүргөн студенттер Германияга окуун которо алабы? Кредиттерин которуп барып окуусун Германиядан улантса болобу? IT-адистерге келген оор дедим, айттым, бирок чын эле жакшы мүмкүнчүлүк бул студенттерге. Бул жакта айткандай эле билимге аябай чоң басуу берет да. Билимди аябай сактап, жакшы көрүп, барктайт да. Билим деп булардын жашоосун жарым эле билим менен өтөт. Ошондуктан студенттерге да көп мүмкүнчүлүктөрү бар. Мен өзүм студент болуп келген эмесмин, бирок акыркы жылы ошо студенттер менен аралашып кичине биле баштадым. Биринчиден, Кыргызстандын көп университеттери Германияда котировать этет. Германияда таанылат да. Ошондуктан студентский обмен дегендер менен келсе болот. Цвикау деген шаар бар экен. Восточный Германияда ошол жакта бир чоң университетте көп кыргыз студенттери окуйт. IT жагынан дагы ошол алмашып келип окушканда, билишимче ошо Бишкекте бир университет менен договору бар экен. Андан сырткары интернеттен кайра эле издеп неметсе болот, университеттер аларга баягы окууга тапшырып келсе болот да. Студенттер биякта көп окуп аткан. Анан келип алар дипломун таанытып, анан кийин дагы уланып, нече айтканда окуусун уланып бүтүрүшөт да. Бирок бул дагы бир аз оорураак экен да. Эң оңой жолу бияка келген жолу, кыргыздар көп деп ойлосом, биякта жана AUPR деген программа бар экен. Ошонун жардамы менен келишет экен. AUPR деген бул 1 жылдык бала багууда үй бүлөгө. 1 жылга келип, бияктагы немис кыздарга жакшы экен. Балдарда бар экен чындап. Бар экен. Балдарда бар экен. Келишет да, анан немистердин балдарын багып берет экен. Биякта эмне үчүн андай? Анткени бала бакчалар 3-4кө чейин иштейт, мен балдарымды көрүп атам да. Жумуш 6га чейин. То есть сен балдарыңды алып кетиш үчүн жумуштан эрте чыгышың керек, эрте чыгыш үчүн сурамуу деген бар. Алар андай кылбаш үчүн сен анан өзүңө жардамчы алып, анан ошол жардамчынын балдарын алып кетип турат да, карап турат. Анан ошол менен келишет экен көп кыргыздар, келип анан ошол үй бүлөсү менен, бияктагы семьясы менен сүйлөшүп, ал болсо баягы неме доверенность жазып берет экен, жакшы ишеничтүү экен, калса болот экен деп. Анан булар калып, дальше языковой курс окушат экен. Анда языковой курс окуганда сага дагы виза берет, сен языковой курс окуп атасың деген. Биринчи AUPR деген виза берди, анан студентсиң деген виза берди. Именно тил үйрөнүш үчүн, немис тил үйрөнүш үчүн. Немис тил үйрөнгөндөн анан жана B1, B1, B2, C1 дегенде сдавать этип баштайт экенсиң. Анан ошолорду тапшырган соң, сертификат алган соң, сен анан окууга тапшырсаң болот экен да. Анан окууну тапшырып, окууну бүтүп, анан жумуш издеп баштайсың. Бул бир 7 жылдай болот да бул. Убакыт кетет. Бирок окуунун баасы кандай? Окуу бекер.
Окуу бекер. Жакшы нерсеси Убакытың бар болсо, акысыз билим алган кандай сонун, бул жакшы мүмкүнчүлүк экен да, мындай окуй турган адамдарга, бүтүрүүчүлөргө. Ооба, бир гана жанагы бир 300 250 ушундай бир неме төлөп берет экенсиң, бир семестрге. Бирок ал нерсеге сен билет берет, проездной билет, ошол проездной билет менен бүт областта ичинде бекер жанагы метро менен, общественный транспорт менен бекер жүрсөң болот да. Биякта общественный транспорт аябай так, немистерди билесиздер да. Ооба. Бүт поезддар бүт шаарларга жүрөт, шаардын ичтеринде метролор жүрөт, поезддар жүрөт. Бир жактан эки жакка барыш жөнөкөй эле, биздикинде болуп маршруткага тыгылбайсың. Анан көптөгөн да мүмкүн жардам берет. Анан дагы мындай майда эсле акча жетпей атса 450 евро айына чейин жумушка кирип алсаң болот. Кыргыздарда кирип ушинтип иштешет, там официант же болбосо дагы жардамчы болупчу, бирдеке сатуучу болуп. Андан тышкары көп иштеткенге запрет да. То есть студент болуп көп иштей албайсың да, анткени окушуң керек деп ушинтип бөлүп койгон. Бияктан чындап эле закондору аябай иштейт. Эч кандай коррупция жок, окуш керек, анын окуусу аябай оор. Тапшырып атканда эмес, окуп атканда. Окууга кириш оңой, бирок окуш оор да, аябай делечи. Азыр мисалы келинчегим окуп атат. Биздикине караганда 10 эсе оор окшойт. 10 эсе. Ооба, түшүнөм. Студенттер жөнүндө айттыңыз. Эми мектеп окуучулары жөнүндө дагы ата-энелерден суроолор көп келди. Балам 8-де, 9-да, 10-да окуйт, ошо Германияга окугусу келет. Ал жака эмнеге даярданыш керек, качантан баштап даярданыш керек, кантип окууга өтсө болот деп. Ошо Германиянын ВУЗуна Кыргызстандан туруп. Биз перевод жөнүндө айтып бердиңиз. Университеттер бири-бири менен сотрудничать этет, кредиттерин которсо болот деп. Нолдон баштап кантип студент болуп кетсе болот. Эң чоң мен айта турган совет бул тил үйрөнүш керек. Эгерде Германияга келем десеңер, обязательно немис тилин үйрөнүш керек, немис тилин билиш керек. Анан Германияга келип үйрөнөм деп ойлошот да, бияка келип үйрөнүп, батла сүйлөп кетем. Андай эмес, мен 5 жылдан бери келип дагы үйрөнө албай атам. Анткени бул жака тил курстары дагы кымбат, убакыт дагы кымбат. Биякта Кыргызстанда болсо арзан. Кыргызстанда чындап баары арзан да, Германияга карагандачы. Көбүнчө сен, конечно, салыштырганда ордочу, бирок мисалы тил курстарга барып тил үйрөнүп башташ керек обязательно. Эгерде эң биринчи немис тилин билсеңер эле, бул эң чоң жардам болот да. Андан соң жанагы программаларда жок эмес программаларды издеп тапса болот, аларды утуп алса болот бекер келгенгечи. Аларды интернеттен карап, издеп, тил билгенде эле кадимкидей бир чоң неме ачылат да, мүмкүнчүлүк ачылат. Анда ошол немистин сайттарына кирип, мамлекеттик сайттарына кирип, ошолор баарын карап баштаса болот да, мындай программа бар экен, тигиндей программа бар экен. Эң аралашыш керек, коммуникация кылыш керек. Мисалы бир нерсени үйрөнүп атканда коммуникация кылыш керек. Мисалы ошо ата-энелер айтат, мына балдарым жибергенден кантип, ооба эми ар кимдин өзүнүн жумуштары бар, көп мүмкүнчүлүк жок. Бирок эми мен айтпайм баары эле өзүңөрдүн колуңда самостоятельно жазага деп, жок, жардам бергендер да бар. Мисалы биякта Мекендешибиз, Алмаз Арапов деген бар, Алмазбек Арапов. Ал болсо Кыргызстанда ушундай бир центр ачкан, центр сыяктуу, ошол жактан ата-энелер менен сүйлөшүп, анан балдарын ошол чет мамлекеттерге алып барып окутат, окутканга жардам берет да. Германияга, ошо Америкага дагы мен билишимче, анан ошол байкенин жардамы менен көп кыргыздар дагы келе алат. Ошолордой сыяктууларга кайрылсаңыздар болот, айтат, кантип мен баламды жиберем десе, айтат, мындай кылыш керек, мындай окуш керек. Ал эмне ошо ата-энелер менен сүйлөшүп, анан дагы шилтемесин берип коюп бериш керек. Мүмкүнчүлүктөрү көрсөтүп берет да, тажрыйбасы көп. Айтат, мындай кылыш керек, анан мындай темаларды окуш керек. Менин андай тажрыйбам жок экен, мисалы кантип балдарды алып келиш керек, бирок эң чоң суроо бул виза. Мисалы менин бир байкем айтат, сиз Дортмундда жашайсың, мен баламды футбол академияга жиберсем болобу депчи. Бияк эң биринчи бир бияктан эме болуш керек да, причина болуш керек. Причинасы жок,
эч кандай нерсе жаза албайт да, следственный причинный связьтен барго. Мен IT болуп иштейм, бирок сен причинаң болуш керек, сен окууну бүттүң, менин причинам окууну бүттүм, эми иштейм депчи. Анан мен футболго ойнойм деген бул причина эмес. Биякта деген ал жөн эле виза бербейт. Балдарды бияка жибербейт да, биякта именно ата-энеси келип, анан жашаш керек, анан баласы футболго бара алат да. Туура. Андай жок, көп запреттер көп да. То есть биринчи эң чоң нерсе бул жана виза алуу суроосу. Ошол виза алуудан эле көп кайгырып, ала албай калып эле кире албай калып атат окшойт да. Визанын түрлөрү да көп да. Ар бир визанын сиз айткандай эмелери көп экен да. Америкага обобщенно кылып коюп, визалардын түрлөрү деле бар, бирок определенный бир нерсеге келип атканда, мындай туристический виза берип коет же башка бир виза берип коет. Бизнес, там конференцияга келген адамдарга деле именно конференцияга келди деген эмес, а общий виза деле берип койгон учурлар болот да. Да, аябай татаал экен. Бирок жакшы нерсеси бир келип алса, бул жакта жашоо чындап эле жакшы. Бирок опять же неметиш керек, мен ойлогом Германия десе аябай бай мамлекет, акча бакта өсөт экен, келип акчаларды терип алат экенбиз, жолдо болсо машиналар жатат экен, баары арзан экен, жашоо жыргал экен депчи. Андай эмес. Бияка келгенде дагы аябай көп иштеш керек, аябай жашоосу да мына иштеген кишилер иштейт да, жөн жүргөндөр именно Германияда төрөлгөндөр балким жөн жүрүшү мүмкүн, аларга жардам берип. Бирок бизге келген мекендештер баары эле иштеп, тынбай окуп, иштеп аткан эле немелер да. Бирок бир жолу ушинтип жумуш таап кирип, окуу таап кирип алгандан соң жашооң кадимкидей башкача өзгөрөт. Америкага салыштырмалуу бизде жашоо аябай жай баракат да. Аябай жай өтөт. Жайлоодо жүргөндөй эле өтөт да. Кыргыздардын жашоосунда бир окшошуп кетет. Бир нерсең Кыргызстанда мисалы эртең менен туруп, оп, так мен үй сатып алайын, барып договор түзөйүн деп үй сатып алсаң, биякта мисалы договор түзгөнгө өзүнчө термин деп коюшат. Бул баягы бир келечекте турган бир событияга сага айтат, мынча жазылгат да, мынча жыл кел депчи. Булар бири-бирине конокко барганда да ошол термин барат. Айтат, мен эртең саат конокко барсам болобу? Бул десе, жок, эртең саат 9-да кел дейт, анан эртең саат 9-да күтөсүң да. Ошолдо документтерди чогултуш үчүн айтат, 2 жумада кел, 3 жумада кел. Врачка барыш үчүн дагы айтат, мынчасында кел. Ошондон айынан жакта жашоо аябай жай өтөт да. Анан бирок стабильный. Эң жакшы нерсеси стабилдүүлүк да. Мисалы Кыргызстанда IT менен бияктын ITсин салыштырмалуу, экөө IT жак окшош эле. Биякта мисалы айта албайм, айтишниктер профессионал депчи. Менин оюмча Кыргызстандагы айтишниктер аябай күчтүү, жакшы иштешет, мындай результатка каратачы. Бирок биякта алар аябай стабилдүүлүк болгондуктан айлык убагында тиет. Анан страховка бар, жашоонуку, машинеңдики, страховканын ар кандай түрлөрү бар да. Анан жол эрежелери да сакталат, эч ким сүзүп кетпейт, эч ким пипилдетпейт, жумушуңа тынч барасың, тынч келесиң, иштейсиң, иштегенге баары мүмкүнчүлүк түзүлүп берген да. Эч ким сени мешать этпейт, эч ким сага кыйкырбайт, жөн эле барып иште дейт. Погодасы дагы мындай ысык да эмес, суук да эмес, мисалы Бишкекте азыр ар жак суук болуп атпайбы, жайында ысык берет эмеспи? Биякта ысык да эмес, суук да эмес, бир серый болуп тура берет да. Анан work life balance деп коет. Мисалы кечке эле иштей бербейсиң да. Биякта айтат, мынчадан баштап мынчага чейин иштейсиң. Мисалы 9-дан баштап 6-га чейин иштейсиң, болду. Же 9-дан баштап 5-ке чейин иштейсиң, жумушуң бүттү. Биякта проектиң күйүп атабы, жарылып атабы, баары бир да. Ошо 9-ду менин жумушум бүттү, чыгып кетет, болду. Эч кандай неме жок да. Мисалы дем алыш күнү чакырып, Азамат биздин проект күйүп атат, келип иште демеш жок да. Кыргызстанда мисалы мен иштеп жүргөндө ушундай болчу. Кечке чейин иштемей болупчу. Айланын айткандай жакшы төрөп берет. Анан бияқта децентрализацияланган да системачы. Бизде баары Бишкекте болсо, бияқта бөлүнгөн. Бүт аймактарга, шаарларга, айылдарга бөлүнгөн да. Германиянын кайсы айылына барбагым, баары бири-бирине окшош, таза, баары иштейт. Мен балдарым азыр мисалы коробой ойноп жүрөт, аларды эч ким урдап кетпейт. Эч ким сүзүп кетпейт да, баарындай, Кудай сактасын. Мындай тынч да, тынч. Анан
велосипедтерди тебип, европейский кинодо сыяктуу европейский велосипед тебип, магазинге барып, бири биринде салам, кандай, жакшы, деп эмеле мындай адамдын психикасына жакшы неме алып келет да. Анан ошондой анан мен жака келип алып, көрсө мен өзүмдүн хоббимде эле бар турбайбы, өзүм проекттерим, долбоорлорумду жазсам болот турбайбы, мен киммин, баягы жөн эле күнүмдүк жашоомду иштеп жүрө бербейчи. Ошондой немелер, мүмкүнчүлүктөр пайда болуп баштайт да анан. Туура. Ойлойсуң, жашоо чын кызыктуу экен депчи. Көп жактары Америка менен окшош экен. Мындай элестетип көрсөм, бизде баягы сабыр деп коет, пригороддогу жашоолорго бир аз окшош экен да. Биз Чикаго шаарында жашайбыз. Эми Чикаго бул эң чоң, эң көп, эң чоң шаарлардын бири да. Густонаселенный городдордун бири. Центрде жашоо башкача да. Баягы жумушка, даунтаунга, центрге барганда мындай атмосфера өзгөрөт да. Элдердин баары эртең менен rush hour трейнден, автобустан түшүп алып, час пик, машиналар көп. А шаардын четине чыксаң, уже бир башка өлкөгө эле түшкөндөй болосуң. Американын ичинде болот, бирок сиз айткандай тынч, эч ким эч жака барбадындай, шашпайт. Адамдар деле көрүнбөйт да. Азыр биз Гавайиде жашап атабыз. Чикагода иштеп жашоо ошондой да. Сиз айткандай жайлоодо жүргөндөй эле болуп атабыз. Жумуш кылабыз, эртең менен түштөн кийин эс алабыз. Бул дагы бул айтинин бир мүмкүнчүлүгү да. Жакшы мүмкүнчүлүктөрүнүн бири. Дүйнөнүн кайсыл бурчунда болбо иштей аласың. Эгерде жумушуң бар болсо, билимиң бар болсо, бул жакшы нерсе экен да. Мен ушул жака келип дагы туура кесип тандаптырбыз деп аябай сүйүнүп калдык да. Кесибибиздин көптөгөн плюс жактарын көрүп, азыр эртең менен туруп иштейбиз, ошол эле заматта эс алып, балдар менен дагы убакыт, сиз айткандай work life balance деп жашообуз менен жумушту тең алып кеткенге жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет экен. Кандай сонун азыр Кыргызстанда отуруп алып эле Америкада сиз айткандай башка өлкөлөрдө иштеп, проекттерди бүтүрсө, негизи ошондой мүмкүнчүлүктөр ачылды да. Интернеттен, технологиянын өнүгүшү менен. Стажировка боюнча да сөз болду, сиз айтып жатасыз, диплому жок жумушка кирбейт депчи. Анда эмне Германияда буткемптер жокпу? Ошол азыр ошол суроону азыр изилдеп атабыз. Буткемп барбы же жокпу деп жакын арада эле ошол Salesforce'тон да биздин кыргыз Сейитбек деген бала бияка келип айтып берди өзүнүн буткемпи боюнча, анан бияктан издеп атат. Биздин жердештерибизди Salesforce үйрөткөнгө. Анан менин таанышым ага айтып бердик, биякта андай болбойт, кыйын болуп калат го деп, анан байкап көрүңүз, эсиле болсо айтып бересиз деп, анан аны күтүп атабыз. Экинчи да бир Болот деген биздин активдүү жигитибиз бар, ал болсо дагы энергетика окуусун бүтүп, анан бияктан буткемпке айтиге окуп, анан жумуш тапты да. То есть бул бирөө бар экен. Бирок айткандай эле ал биринчи биякта энергетиканын окуусун бүттү да. Айткандай анын диплому бар болчу. Получается, IT жаатында диплому бар болду, Жок, ал деген энергетика жагында диплому бар болчу. Анан башка тарапка кирип атпайбы? Башка тараптан эми буткемп менен башка тарапка алмашты. Бирок ал Германияга келип, Германияда окуп жүргөн энергетиканы. Эми мени билишимче биякта IT буткемп деген андай өнчө өнүккөн эмес да. Бирок бар. Бирок бар, бир эки аз. Мисалы менин шаарымда бир да буткемп жок. Же мен билбейм аларды. Же башкалар ал жөнүндө айтпайт. Же биякта андай көп өнүккөн эмес да. Мен IT буткемп окуй калам дагы, анан ITге өтүп кетем деген. Андайлар негедир биякта баары эле диплом окуу бүтүш керек деген эле ой менен жүрүшөт да. То есть ITге барам десе да алар көбүнчө мисалы мен келинчегим экономист, мисалы мугалим. Бирок ITге барган жок, башка мисалы 2 диплому бар. Бирок ошо менен да биякта жумуш таба алган жок да. Анткени айтты, силердин дипломуңар жарабайт биякта. Иштегенге сиз деген эмне биякта дипломду окушуңар керек. Анан азыр кайра окуп атат. Эмне университетке окуп атат да. То есть неме курска барып башка тилди үйрөнүп алып которуп кетүү деген практика жок бияктачы. Анан кыйын болуп калат. Азыр биз изилдеп атабыз. Анан мен да ошол ойлонуп, балким Дортмундтан ошо буткемп ачып, биздин Чикагода Сайбертек деп силер ачпадыңарбы?
ошону карап балким бизге деле ачып көрсө болот, анан окутуп анан көрсө болот, балдар балким биздин жерлештерибиз чакырса болот деп ойлонуп ушу изилдеп баштадым акырындан. Бирок азырынча бир аз оордогудай көрүнүп атат да. Булар ITни кантип чечишет? Чоң корпорациялардын ичтеринде эле өздөрүнүн немелери бар, повышение квалификации деп коет, ошол эле буткемп сыяктуу, бирок ичинде сотрудниктерге бекер да. Анан алар чоң корпорациянын ичинен өздөрүн акырын алмашып коюп жүрөт. Алмаштырып окутуп, башка жумушка которуп коет экен. Алар студенттерди алышат, аларды окутушат. Айткандай эле Советский Союз сыяктуу деп коеюнбу? Чоң IT университеттердин жанында толтура компаниялар бар. Алар студенттер окуп атып, кандай эле 4-5 курстарына тартып практикага алышат, ошол жактан үйрөтүшөт, дальше өздөрүнүн практикаларды үйрөтүп эле анан өздөрүнө немелерди сайт-бирек кылып алат да. Мындай система даяр, ушундай системачы. Буткемп өнүгөт деген ойдосузбу? Ооба, бирок азыр айткандай эле немистер аябай консервативдүү, аябай бир нерсени өзгөрткөнгө аябай кыйналып өзгөртүшөт да. Бирок азыркы учурда IT аябай өнүккөн себептен немистер дагы көрүп атат, дүйнө жүзүн Американы көрүп атат, айтат, биз азыр өзгөрбөсөк артта калып калабыз. Биздин тегерек четте Испания, Англия, Италия, Франция дегендер өнүгүп атат катуу, анан азыр баары Германияга келип атат, анан бияка дагы сурап атышат айтчылыктарды. Анан башка мамлекеттерге кетип калса биз эмне кылабыз, өзгөрөлү деп акырындан өзгөрүп атышат. Мисалы азыр ошол коронавирустун айынан баары home office'ке кетип калды, түшүнүп, алар неме керек экен, компьютер керек экен, система иштер керек экен, булар билип атышат. Анан эми акырын кичине мындай жумуштар болоюн деп атат да, балким ошол жакын арада балким ушундай нерселер өнүгө баштайт. Буга дагы неметпеш керек, болбойт экен деп, балким болот. Ошол болгондо балким бар болуп кетет, прям бум деп туруп эле бир эме болуп, бум болушу мүмкүн деген ойда. Азыр болушу мүмкүн. Мисалы, мен жана айтып кетпедим, мен келе турган жылы аябай оор болчу депчи. Сирияда согуш болуп, беженецтер көп, именно айтишниктерди чакырып, калгандары келе алчу эмес, такыр келе алчу эмес да. Бирок ушул жылдан баштап, марттан баштап, мисалы, айтишниктер эмес, эми башка профессиянын эмелер дагы келип, техникумду бүткөн, жөнөкөй профессиялар да келе алат да. Алар дагы бирок жумуш табыш керек. Анан мурда мисалы визаң жок келе албасаң, эми бияка келип жумуш издесең болот. Жактан Кыргызстандын тилди үйрөнүп алып, немисче сүйлөгөнчү, англисче сүйлөгөн. Анан Германияга учуп келип, анан на месте жумуш издесең оңоюраак да. Бияктан мисалы башка жактан собеседование кылган оор да. Туура. Анан бияктан мисалы закондуу түрдө баары жазалган себеби эмне үчүн башка жактан албайт, анткени биякта зарплатасы дагы закондо жазылган да. Мисалы бирөөнү чакырып атканда алардын зарплатасы бияктагы сотрудниктин немесинин зарплатасына окшошураак болуш керек депчи. Туура. То есть булардын немеси жок да, мен азыр кыргыздарды алам, алар бекер же арзан иштеп берет депчи. Туура. Жок, силер ошондой эле немистердей эле айлык аласыңар да. Немистердей эле жашайсыңар. Биякта мисалы келип, гастарбайтер экен, бул эптеп септеп жашайт, эптеп септеп тамак ташыйт деген жок да. Немистерге окшош, биякта неме жок, бөлбөйт эч кимди, сен кыргызсың, сен оруссуң, сен эмесиң, баары окшош, баардын жашоосу окшош. Анан эме дагы өнүккөн, мисалы айтишниктер аябай бай жашайт, анан мисалы водительдер кедей жашайт деген жок. Эми мисалы үстүмдө кыргыз байке жашайт, үй бүлөсүнөн неме водитель болуп иштейт, бирок анын жашоосу меникинен деле окшош, экөөсү окшош да. Мисалы даже аныкы жакшыраак. Водитель 3 машинеси бар, жылына 2 жолу отпускага барат, азыр болсо Испаниядан квартира сатып алды. Баары тараза биякта түстөйт да, социалдык сыяктуучу. Бай болсоң, сенден көп налог алат. Кедей болсоң, сага жардам берет. Акчаң жетпесе сага эмне акча деп акча берет. Мисалы балалуу болсоң, сага пособие деп пособие берет. Мисалы менин балама бирөөсүнө 200 берет, экөөнө 400 берет. Мен балам окуу бекер, эч кандай фонд акча чогултабыз деген жок, окутушат. Аябай жашоосу ойлонуп коюшкандай. Жакшы. Эң кандай десем, көп берилген суроолордун бири бул сиз айтпадыңызбы, IT бул илим депчи, информационный технология, ичинде көптөгөн багыттар бар, аябай чоң деп. Ошо багыттарды тандоо боюнча дагы көп суроо келет да. Мен бүтүрүүчүмүн, кайсы багытын тандайын, билбей жатам, кайсыл жака барайын, кандай факультет тандайын дейт. Сиз ошо опытыңыздан алып,
Кандай кеңеш бермексиз? Кандай багыттарды тандаш керек азыркы трендке или азыркы эмеге байланыштуу? Эң биринчиден адам жаш балдар өзүнүн ой жүгүртүүсүн, аң сезимин өнүктүрүш керек да. Эң биринчи бул мээ жок болсо оор болуп калат. Анан азыркы жашоодо ошол мээни иштетүү аябай кандай оор. Туура. Мисалы азыр мен келип силерге бирдеке деп сүйлөп берип атам, силер мага алаксып атасыңар. Анан мен бүткөндөн кийин башка бирөө сүйлөтсө ага алаксыйсыңар. Анан кийин Инстаграмды ачасыңар, аякта кызыктуу нерселер аябай көп. Анан Инстаграмды жаап туруп, Фейсбукты ачсаңар, аякта кызыктуу нерсе андан да көп. Анан аны жаап туруп, ТикТок ачсаң, анда болду, бүгүн күнөөөр бүттү да. ТикТок токтобой эле кете берет да. Анын баары сиздердин аң сезимге жардам бербейт. Эң чоң нерсе бул китеп окуш керек. Китеп окубасаңар, все мээ өнүкпөйт анда. Анда все биз жашооңор ана кайсы тандабаңар эч нерсе жардам бербейт. Китеп окуш керек. Кыргызстанда биздин культура аябай оор. Бир нерсе жазайын десең, аябай көп басымдыктар чоң да, үркүтүп коркуткан. Аябай кыйнаган. Мисалы азыркы саясат силерди вообще жеп атат азыр. Ар ким саясат жөнүндө бүт нерсени айтып берилет да. Ким эмне кылып атат, ким эмне нерсе кылып атат. Бул деген биздин мээдеги социалдык нерселерди түзүп атат да. Эң негизги ошолордун баарын унутуп, эгерде силер бир нерсени өзгөртөм десеңер, ошолордун баарын жабып, өзүңөргө мындай список жазып, мен муну кылам, баарын жабып, эч ким силердеги мишарат этпеген жерге барып жашынып, кулпу менен жаап, телефонуңарды бир жака салып, кулпу менен жаап, баарын жаап, анан отуруп, анан китеп окуш керек. Күнүгө ошондо бир нерсени окусаңар, анан силер өзүңөрдү угуп баштайсыңар. Мээңер иштеп баштайт да. Так, мен эмнени каалап атам депчи. Эмне мага керек? Эмне үчүн келдим бул жашоого? Не кылгым келип атат? Ошону акырын мынтип эстеметсеңер, келет мээңергечи эмне экени ошолчу. Балким мен ата-энеме жардам бергим келип атат, балким мен жашоомду өзгөргүм келип атат, балким мен өзүмө жардам берип, балким мен дүйнө жүзүн көргүм келип атат депчи. Анан ошону ойлонуп, так, эми ошону аткарыш үчүн мага эмне керек? Так, ойлонуп көрөйүнчү, айтиде ушинтип айтып атат. Иштесе болот экен, карайынчы эмне бар экен, эмне кызыктуу бар экен. Карап баштайсыңар, анан ачып карап баштасаңар, кызыктуу көп. Анан өзүңөрдүн эмеңерге, ички сезимиңерге жараша да. Мисалы сиздер бир аз креативдүү болом десеңер, дизайн жагына кетесиз. Анда дизайн жагы да көп. Графический дизайн деген бар. Бул жана кагазга чыгарган сүрөттөр. Веб дизайн деген бар, бул интернетке чыгарган сүрөттөр. Анын ичинде архитектура дизайн деген бар, мисалы үй салганга деген депчи. Алардын баарын айтинин ичинде. Архитектура болом десеңер, IT программа архитектура ачасыздар, ошоктон жазасыздар, аяк кокодон жумуш. Архитектура жетишпейт да. Туура. Анан жок, мен математиканы жакшы билет экен, мен 2 корсо 4 болот экен. Математиканы билгендер IT жакшы билет дейт, карап көрөчү эмне бар экен деп ачсаңар, технологиялар толтура. Айтат, так, сен кичине умный экенсиң, верстканы жасап көрчү, HTML CSS жазып көрчү, окшоп экен. Тек жаздыңар, чыкты, окшоп турбайбы? Жагып атабы? Жагып атат, кеттик. Ушинтип жазап кете бересиңер, анан кете бересиңер, анан үйрөнөсүңөр да. То есть мындай жок, мен курсту бүттүм, мен профессионал, мени жумушка алгыла депчи. Андай иштебейт. Кичине жазадыңар, окшошту. Так, бул мага жагып атабы? Кана жумуш издеп көрөйүнчү, барып айтасыздар. Мен ушинтип жазадым, мону жазадым, карап көрүлөчү, мени жумушка аласыңарбы дейт. Айтат, сен кичинекей эле нерсени жаздың, сен мону жазап келсең, анан мен сени жумушка алабыз дейсиң. Так, мону жазап келиш керек экен. Кеттиңер, анан жазап, алып көрсөттүңөр, айтат, сенде бир неме бар экен. Потенциал бар экен, жазайын дегениң бар экен, сен жумушка алабыз. То есть жумушка алып атканда силердин билгениңерге эмес, силердин күйгөнүңөргө алат да. Айтат, бул баладан бирдеке чыгат, мен ушунчадан бул баладан бирдеке чыгат, алып жардам кылып көрөйүнчү, балким чыгат деп. Анан алгандан кийин жазап баштасаң, жөнүн үйрөтөт. Үйрөтчү кишилер толтура бизде айтиде. Жок да, мен билем, силерге айтып бербейм, өзүм эле билип, эч ким айтпай иштебейм деп. Жок, баары эле силерди үйрөтөм эле деп атат да. Силер жөн сурагыла, үйрөтүп беребиз. Кимдир толтура, жумушка барсаңар үйрөтүп берет, жака барсаң үйрөтүп берет. Жөн эле силерди баягы. Жок, мен деген аралашпайм социалдык сеттерге, аралашам кээде керек болгондо, бирок калган интернеттен издеп алам, китептен окуйм, керектүү нерсеге гана кирем, мындай жөнү кирбейм. Күнүнө мынча саат кирем, анан башка жумуштарын жазайын десеңер эле, кадимкидей жаш өзгөрүп баштайт да, кадимкидей. Туура айтасыз. Ар бир сөзгө мен дагы кошулам. Көп китеп окугула деп айтам, мен адам өзү өнүгүш үчүн. Убакытты туура колдонгула деп көп айтам. Тайм менеджментти колдонгула. Негизи эле биздин мектепке
мектептин системасыначы ушу тайм менеджмент менен убакытты туура колдонуу, андан сырткары финансовый грамотность боюнча да сабактарды киргизсе экен дейм да. Ошол нерсени балдар өзү негизи кичинекейинен үйрөнүш керек экен. Ушу кичинекейибизден өзүбүздүн бюджетти өзүбүз башкарганды, өзүбүздүн убакытты өзүбүз башкарганды үйрөнсөк эле мындай көп мүмкүнчүлүктөр ачылат экен. Көптөгөн жаңы нерселерди үйрөнүп, продуктивный күндү өткөргөнгө аракет кылат экенбиз да. Туура айтасыз. Китеп көп окуш керек. Китеп окуңуздар. Азыр IT тренд, IT жөнүндө сөз болуп атат да. Бардыгы эле IT менен IT дейт. Негизи эле ар бир адам IT жаатында өзүн таап кете алабы? Жана ушу алып да кете алабы ушу профессияны? Кандай деп ойлойсуз? Азыр ар бир адам уже ITнин ичинде. Сизде колуңузда телефон тур, азыр могу телефон бизден көрүп аткан прямой эфирди көрүп атсаңыз, сиз ITнин ичиндесиз уже. Сиз айта албайсыз, жок мен ITге үйрөнүшүм керек депчи. Телефон кармадыңызбы, болду, ITнин ичиндесиз. Бул технологиялар иштеп атат. Мен сизге айтып берип аткан, азыркы айтып берип аткан нерсе бул уже өзүнчө бир профессия. Мен мисалы IT жөнүндө маалымат таратуу деген балки мен бир компаниянын жөнүндө айтып берип атам. Ошондой сыяктуу эле силер телефон ачып бир нерсе айтып баштаганда эле силер ITнин ичиндесиңер. Ошон үчүн силерге акча төлөп берет уже. Ошондой профессиялар бар. Бул бир. Экинчиси, азыр коронавирус келди. Билл Гейтс өзүнүн немесин айтып берди, болду эми баары үйдө отуруп иштейт, баары видео менен чыгат депчи. Эми бүт профессиялар через IT өтөт. Силер мисалы мугалим болсоңор, айтат, бизде карантин, үйдө отуруп Zoom менен окуткула. Силер кантесиңер? Zoom'ду ачыш керек. Мына силер үйрөнүп баштадыңар. Мына силер IT мугалимсиңер. Же болбосо башка профессиялар тоже IT арасына кетет да. Там баары экономист эмес белем, баары айтишник да. Там IT бир нерсе, информатика бир нерсе. То есть бүт профессиялар через IT кетет да. Ошон үчүн мен азыр бөлө албайм да. Баары бир үйрөнүшүңөр керек. Айырмасы жок. Силер эгерде бул жерде жашайм болом десеңер, үйрөнүш керек. Если жок, мен жайлоого чыгып тоодо жашайм десеңер, анда конечно үйрөнбөй болуш керек. Андан башка баары үйрөнүш керек. Айырмасы жок эми. Мисалы даже ошол мугалимдер деле эч нерсесиз акырынан билип баштайт. Туура. Бирок сиздер жөн эле колдонбостон мен ошол нерселерди жазайм десеңер, анда жанагындай биздин немелерди тандай баштайсыңар да. Профессиялардын биринчи бэкенд боломбу, фронтенд боломбу, андан болсо ушул колдонуп аткан нерселерди жасап баштасаңар болот да. Бул да аябай чоң жумуш, бирок чоң мүмкүнчүлүк. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк болот. Рахмат. Азыр мен суроолорду карай берейин. Интересный. Анын ортосунда сиз маалыматтарды кайсыл жактан алса болот, ошол жөнүндө айтып берип турсаңыз, бир аз может контентчи порталы боюнча айтасызбы, жана подкасттар кандай темаларда чыгат? Мен ойлойм биздин көрүүчүлөргө да аябай кызык болуш керек деп. Ошол маалымат алгандан азыр оор болуп атат. Анткени маалымат аябай көп, аябай көп. Тандай албайсың кайсыл жагынан алам депчи. Тиги эле айтат, бул көрсөтөт. Эми Кыргызстанда кыргыз тилинде бир жер жок. Айтайын деген, мисалы айта албайм, баары могул жерден караса. Мурда жакшы болчу, баары жер жерден карашчу. Азыр ар кайсы тармактардан издешиңиздер керек. Бирок өзүңөрдүн эмеңе жараша да. Мисалы курс жөнүндө издейм десеңер, IT курстардын арасында издесеңер, алардын да өзүнүн көптөгөн бөлүктөрү бар. Жана Хан Академи деген Хан Академи деген портал бар, акта бекер окуса болчу. Эми болсо кыргызстандыктар ошону кыргызча которуп атат. Хан Академи деп издесеңер, ал жактан тапсаңыздар болот. Айылдан ITге деген проект болуп атат, Жылдыз академиясы менен бирге окшойт. Алар азыр бекер IT жөнүндө айтып берип атат кыргыз тилинде. Анан биздин Германияда да жашаган жаш балдар дагы айтып берип баштады кыргыз тилинде ошо IT жөнүндө. Ошол эле Айдананын инстаграмда да көрүп калам, ошо IT жөнүндө айтып берет. Ушундай жерде отуруп кайра изилдесеңер эле кете берет, биринин артынан бири да. Бир жер жок, муну деген адам өзү издеп таап билиш керек. Ал үчүн айткандай эле билими болуш керек, концентрацияны кылганда билиш керек. Ошо менен тааласаңыздар болот да, изденип.
Бир суроо келди. IT жаатында окуп баштоо үчүн биринчи Python'ду окуган жакшыбы же Java'ныбы? Же башка тилди сунуштайсызбы? Жана кайсыл операциондук система менен иштеп көнгөнүм жакшы? Мени бэкэнд көбүрөөк кызыктырат. Конкреттүү суроолор келе баштапты. Макул конкреттүү жооп берүүгө аракет кылайын. Мен эгерде оңоюраак кетем десеңер, Python демекмин. Анткени Python азыр жаңы өнүгүп атат, анан ага кириш так оңоюраак, Java технологияга кириш кичине оорураак. Python деп однозначно. Экинчиси, андан башка дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, Microsoft'тун C# же ASP.NET жагында изденсеңер, Германияда андай C# программисттери аябай керектүү. Бирок технологиялар өнүгүп турат. Азыр C# анан да башка болушу мүмкүн. Эми кайсыл система алам десеңиз, айырмасы жок. Өзүңөрдүн неме чөнтөгүңөргө карайсыңар. Эгерде арзаныраак десе, албетте бул персональный компьютер. Анан если бэкэнд программист болом десеңер, анда Linux, Unix системасын койсоңор, ал бекер. Ал жагында үйрөнүп баштайсыңар, ал да Linux'тун немеси болуп каласыңар, профессия тандап каласыңар. Администратор болуп, ал жагында көп мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде жок, ал мага кичине оорураак болот десе, анда Windows'ту коюп койсоңор деле болот да. Айырмасы жок, мүмкүнчүлүктөрдү карап, байкап көрүңүздөр. JavaScript'ти эффективдүү үйрөнүү жолдорун айтып кетиңизчи, сураныч. Айтып кеткендей, убакыт деле коротуш керек. JavaScript программист профессионал болом десеңиз, JavaScript жөнүндө JavaScript окуп, иштеп, 10.000 саат коротсоңор, сиз болду JavaScript профессионалсыз. Аябай көптөгөн ыраазычылыктар дагы келиптир. Баарыңыздарга жалпы рахмат. Ар бир айткан сөздөрүңүзгө биз аракет кылдык информативдүү болушуна. Кийинки суроо. Мен информатика сабагынан сабак берем. Компьютердин зыяндуулугуна эч кандай айлык албайбыз. Бул маселеге кандай карайсыз дейт. Негизи эле жашаш зыян. Бул жашоого келгенде эле уже болду да. Жашап өтүшүң керек. Жашоону айта албайсың, болду мен бул жашоону жашабайм, кете берейинчи депчи. Жок, жашаган негизи оор, анан тегерек четтеги жазып аткан нерсебиз да баары оор да. Бирок ошону биз управлять этсек болот, айтканда эле work-life balance депчи. Компьютер зыян, кечке отура берсе, бел ооруйт, баш ооруйт, көз ооруйт. Мисалы, очкини таанган нерсе компьютерден. Муну кантыш керек? Айдан айтып кеткендей, тайм менеджмент керек. 45 мүнөт иштейсиз, айтканда техникалар бар, помодоро деген техника деп коет. 45 мүнөт иштейсиз, 15 мүнөт эс аласыз. 15 мүнөт эс алып атканда көзүңүзгө массаж жасап, мисалы, алысты карап, жакынды карап, өйдөнү карап, ылдыйды карап. Анан спорт менен машыгыш керек. Анан күнүнө кечке компьютер отура бербейт. Терезелерди ачып коюш керек, компьютердин класста кичине компьютер жерленсин деп. Сквозняк үшүп калабыз, ооруп калабыз дебей, кайра жок, терезелер ачык болсун, кичине воздух кирип турсун деп. Анан мынчанча убакытка иштеп, анан эс алып, башка алмаштырып, спорт менен машыксаңар эле ушинтип жашаш керек да. То есть андан башка вариант жок пока что. Бирок жана компьютерди кечке карай берсең, луч кетет, көзүң ооруйт деген калыпты пока что. Калыпты, туура айтасыз. Ушул жөнүндө да мен кошуп кетейин дегем. Өйдө бир суроо бар болчу, зыян эмеспи? Экөөбүз тең очки тагып отурбайбызбы депчи. Мен айтайын, мен очкини компьютер жаатында ошо DevOps инженер болуп иштегенге чейин эле такчумун да, 9-классымдан баштап. Анан ар дайым мен дагы айтам, очки көзүңө зыян келип атпайбы? Андан көрө ошо телефон карап, компьютер чукулат, биз зато айлык алып атабыз депчи. Сиздер болсо жөн эле Instagram чукулап, Facebook чукулап, сиз айткандай, TikTokто отуруп акча айлык дагы албай, ошол эле учурда зрениясын дагы отургузган адамдар бар да. Ошого өзүңүз карашыңыз керек, эмнеси сизге пайдалуу болуп жатат. Кызыктуу суроо экен. Саламатсыздарбы? Искусство жаатында окугандар айтишник боло алышабы дейт. Кандай деп ойлойсуз? Албетте, менин жакын иштеген коллегам ошол искусствону бүтүп, дизайнер болуп иштеди. Сүрөттү аябай сонун тартат да. Тим эле кычырата тартат, көргөндө тим эле суктанам да.
Анан ошол биздин веб студияга келип иштеп баштады. Дизайнер, иллюстратор болупчу. Ал ошол бир программаны үйрөндү, Photoshop деген. Анан ага вакуум деген неме сыяктуу, кагаз сыяктуу мындай техника бар, ошонун үстүнө тартып баштайт. Анан мындай сүрөт тартып эле отуруп, сонун сүрөттөр жаза берип коет да, анан алар болсо дүйнөнү жаңгырткан, анан сонун бир сүрөттөр болуп, анан сата баштайт, анан колдоно баштайт. Албетте искусство, креатив дегендер бизге абдан керек да, айтиге абдан керек да. Просто коркпой эле кирсеңиздер, көп мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы, музыка жагынан подкаст жаздырып баштасаңар, азыр подкасттар аябай өнүгүп атат да. Подкаст жаздырган жөн эле сүйлөй бериш керек. Абдан кызык. Мисалы, сиздин жашооңуз жөнүндө айтып берсеңиздер, алар да башкаларга кызыктуу болушу мүмкүн да. Анткени айлета Кыргызстанда да ушундай бар экен депчи. Анан силердин подписчиктер көп, анан монетизация кылсаңар болот, ырдасаңыздар болот, бийлесеңиздер болот. Мисалы, мен айтып атпаймынбы, TikTok жаман, деги Facebook жаман депчи. Ооба, эгерде силер жөн эле маалыматты кабыл алып колдонуучу болсоор, эгерде силер аны чыгаруучу болсоор, ал абдан жакшы. TikTok'та ачасыңар, сонун нерселерди чыгарасыңар, жабасыңар да, болду. Сиз бир кезде 100 000 киши сизди көрүп, анан бул сонун ырдайт экен, сонун бийлейт экен деп, анан силер популярдуу болуп баштайсыздар, анан артынан акча таап баштасаңар болот. Ырдасаңар болот, бийлесеңер болот, сүрөт тартсаңар болот. Чыгып жашоодо кандай гана ар кандай болсо, кайра ошол жакшы да. Силер ошол өзүңөрдүн уникалдуулугуңарды алып келесиңер. Ар бириңер уникалдуусуңар да, ар бириңер башка окшош эмессиңер, ар бириңер кызыксыңар да бири-бириңерге. Башкаларга кызыксыңар. Бул абдан жакшы нерсе да, просто өзүңүзгө ишенип, коркпой эле жаза берсеңиздер, албетте сразу натыйжасы чыкпайт, бир убакыттан кийин натыйжасы чыгып, анан жашооңуз оңоло баштайт. Туура айтасыз. Кошулам ар бир айткан сөзүңүзгө. Негизи мен дагы ар дайым айтып келем, интернетти колдонуучу болбой, жаратуучу болуңуздар депчи. Бир нерсени жаратыңыздар, ошондо адам өнүгөт, өсөт, ошолдон бир пайда келет деп. Анан айтып кетейин, эфирибизди 15 минуттадан кийин жыйынтыктай берсек болот. Суроолор көп экен. Мен суроолорду окуйм. Кайталанган суроолорду окубайм. Жана башында Азамат байке уже жооп берген суроолорду да окубайм. Аны түз эфирди мен сактап, YouTube каналга жүктөйм. Ошол жактан кайра башынан көрүп алсаңыздар болот. Ага убакыт кетирбей эле коелу. IT боюнча диплом бар. Начинающий программисттерге Германияда кандай шарттар бар? Ал жөнүндө айттыңыз окшойт, кыскача балким да жооп берип коет турсуз. Эми тажрыйба топтоңуздар, Бишкектен көп эле жашаган жериңиздерден көп иштеп, көп тажрыйба топтоп, портфолио топтоп, өзүңүздү профессионал катары өстүрүңүздөр. Анан өскөндөн кийин эле бияктан изденсиңер, бияка жумуш табылат, жумуш болуп турат. Тил үйрөнүңүздөр, анан тажрыйба топтоңуздар. Саламатсыздарбы? Жакшы суроо экен. Мен да Арабаеваны бүткөм. Ошондо IT жаатын бүтүптүр. Ошондо Арабаевдин диплому жарайт экен да дейт. Жарабайт. Арабаеваныкы жарабай калыптыр. Эмнегедир ошол базада жок экен. Бирок айткандай эле жеңилип калбастан изделсе болот. Андан башка мүмкүнчүлүк, эгерде силер дипломуңузду напрямую кетирсеңер, биринчи барган айтасыз жарабайт депчи. Бияктан организация кетирилсе, бияктан өзүнчө индивидуалдуу ошол дипломду текшерип берет да. Ошо текшерип, сабактарды салыштырып, убакыттарын салыштырып кылып берет. Анын баарын которуш керек, нотариально заверить этиш керек, анан жиберсе да болот. Биринчи эле жок десе да жок болуп калбай, мүмкүнчүлүктөрдү издесеңер табылат. Дагы жакшы суроо экен. Балким бул Германияга тиешеси жоктур, бирок өз алдынча үйрөнүп, эч кандай диплому, сертификаты жок иштей алабызбы дейт. Албетте, Бишкекте. Или башка мамлекетте. Бишкекте отуруп, диплому жок издей аласыздар. Айткандай эле фриланс биржалар бар, ошол жакка чыгып эле немелерге, жумуштарга жооп берсеңиздер болот. Германияда толтура деп коем, дүйнө жүзүндө толтура, Германияда да бар, бирок Германияда биржалар үчүн немис тилин билиш керек. Негизи дүйнө жүзүндө дагы Одеск деген бар болчу, азыр болсо башкача айтылып калды. Ошол жакта көп жумуштар бар. Айтып эле жазап берсеңер эле жумуш толтура. Алып эле иштеш керек. Акча көп, айтида аябай акча көп. Баарыңарга төлөп берүүгө жетет. Жумуш баарына жетет. Жөн эле иштеш керек да, бирок конкуренция.
башкалар менен конкуренттүү болуш керек. Индустар көп, Бангладеште иштегендер көп, алар андан дагы бекер, андан да батыраак жасап беребиз дегендер көп. Алар менен конкуренция болсоңор, утсаңар эле анда уже жакшы да. Конкурентоспособный болуш керек да. Фронтенд жөнүндө экен. Фронтенд тармагында биринчи заказ проекти алып иштеп башташ үчүн эмне кылыш керек, эмнени билиш керек дейт. Эгерде Кыргызстанда болсо, фронтенд жагынан HTML, CSS, JavaScript билиш керек. JavaScript'ten бир фреймворк билиш керек. Либо AngularJS, либо Vue.js, либо React.js. Ошо 3 технология, 3 фреймворктун бирөөсүн билсеңиздер эле, фронтенд жөнүндө проект алып жазганга мүмкүнчүлүгү болот. Окей, рахмат. Java программалоо тилин кандай убакта, канча убакта өздөштүрсө болот дейт. Мен айтып кеттим окшойт. Эгерде эки мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сиз өзүңүз үйрөнө алам, окуй алам десеңиз, өзүңүз алып интернеттен окуп баштасыз болот. Эгерде силер тыштап салбасаңар да. Эгерде жок, мен окуй албайм десеңер, анда курс издейсиңер дагы, интернеттен болобу же мындай реалдуу болобу бар курска барып үйрөнүп баштайсыңар. Анан ошого өзүңөрдүн силердин эмеңерге жараша да. Силер канчалык бат үйрөнөсүңөр. Бат үйрөнсөңөр, бат эле үйрөнүп каласыңар. Если көпкө үйрөнсөңөр, анда көпкө үйрөнөсүңөр. То есть определенный рецепт жок да, ар бир индивидуалдуу, ар бир кишиге карата жараша да. Математика жөнүндө дагы суроолор келди. Мифтер бар эмеспи? Баары бир айтишник математик болуш керек деген. Математикадан начар билем, бирок Python тилин алып кетүүгө болобу дейт. Конечно, болот, албетте математиканы билүү деген неме жок, талап жок. Бирок математиканы билгендер батыраак үйрөнмөй, мисалы математика жакшы билген группалашым барында Java'ны батырып кетип профи болуп кетти да. Бирок бизге жаңы профилер кереги жок. Бизге баары керек да, айтыгы баары керек. Именно жакшы математик болсо жакшы, жаман математик болсо окей, жөнөкөй жумуштар аябай көп, бирок төлөнгөнү да мындай ошого жараша да, кээ бирлери көп, кээ бирлери аз, бирок аны карабай эле өзүңөргө жетиштүүсүн алып иштеп жашасаңар болот. Веб разработкадан баштаган оңбу дейт. Веб разработкага кириш оңой. Эң оңой жолу HTML, CSS, JavaScript билгенде эле ошо веб разработкага кирип кеттим. Анан кирген сайын уланып кете берет. Бул курстарга барганда эң биринчи ошо веб жагынан HTML, CSS деп үйрөтүп баштайт. Бул эң оңой. Эч кандай нерсе кереги жок. Блокнот дегенди ачасыздар, же болбосо кагазга жазып баштасаңар болду, сиз веб разработка жасайсыз. Кыргызстандагы IT тармагынын минус жактарын айтып кетесиздерби дейт. Минус жактарын билесизби? Эмне? Минус жагы, сиз иштейсиз, бирок сизге айлык төлөбөйт. Анткени бизде коррупция. Бир проект алганда, ал проекттин акчасы сразу тийбейт. Анан айлаңар шашпай келет, анан же болбосо кийин келет, болбосо силерди сатып кеткендер көп болот. Мисалы заказ аласыз, жасап бересиз, акчаңызды төлөбөйт. Аны акча албайсыздар, же болбосо айлык алып баштаганда шефиңер жоголуп кетет, ошо менен 4 айлыгыңар күйүп кетет. Андай да немелер болгон. Баягы Кыргызстандын ситуациясындагы иштер баары болуп кетиши мүмкүн да. Коррупциянын айынан, анан биздин экономикалык, социалдык ситуациянын айынан. Мисалы ооруп калсаңар болду, сиз жумуштан кетирет, жумушуңар жок калат. Бияктан да эмес, биякта ооруп калса төлөп берет, неме төлөп берет. Эметилгенде пенсиясы бар. Мисалы Кыргызстанда IT бош иштегенде пенсия төлөбөйт. Социалдык немелер жок. Ошол жагы минус. Саламатсыздарбы? Туура. Айданажи Азамат байке, сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Баалуу керектүү маалыматтарды алдык дейт. Ушул сыяктуу каттар аябай көп экен. Бардыгына дагы маалыматтарыңыздар үчүн чоң рахмат дейт. IT боюнча азыр мен ак болуп жакшы аябай керектүү маалыматтарды алдык. Убактыңыздарды бөлүп кызыктуу суроолорубузга жооп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Дайыма ийгиликтер коштоп жүрсүн дейт. Германияда IT тармагында айлык кандай төлөнөт дейт. Мен ойлойм айлыктарды сураган туура эмес го деп. Айлыктарды билиш үчүн эң негизги, эң жакшы жардамчы бул Google деп айтам ар дайым. Google'га жазсаңыз эле бардык дүйнөдөгү бүт кесиптин орточо маянасын билип алсаңыздар болот. Буткемп курстарын онлайн окуган жакшыбы же барып окуган жакшыбы? Же онлайн англис тилиндеги курстарга окуса көбүрөөк пайдалуубу дейт. Адам өзү кандай окуй алат.
Эгерде онлайн окуп кетем десе, онлайн окуган оңоюраак. Анан англис тилинен окусаңар абдан жакшы. Эгерде силер англис тилин үйрөнүп атсаңар, англис тилин өзүнөн окуп баштасак, англис тилиндеги курстар өтүп баштасак, анда силерде 2 эсе батыраак үйрөнүп баштайсыңар да. Эгерде мисалы баштагандан кийин батыл иштеп койсоңор, анда силерге мисалы тренер керек, бирөө башка чаап иштеп турган киши керек. Же болбосо башка бирөөлөр менен чогуу жаза баштасаңар болот. Мисалы досторду табып, кел чогуу жазайбыз десе, чогуу жазган кызыгыраак да, бири-бириңерге поддержка кылып, давай иште, давай кана тапшырманы жаза, мен жазайм деп атамдашып ушинтип жазасыңар, балким ошол жардам берет. Ар кандай немелерди изилдеп көргүлө, өзүңөрдү көргүлө да, кандай мен башым кантип иштейт болду экен депчи. Анткени биз баш ийбейбиз, то есть бизди баш ийдирет да. Сен бүгүн бир нерсени айтасың да, эртең аны унутуп каласың. Понедельниктен баштап чуркайм десең, унутуп каласың да. Понедельник койгондо уктай турайынчы деп башың уже сенин чечип койгон. Ошон үчүн мээни өнүктүрүш керек. Анан мээни өнүктүргөндөн кийин анан кылсаңар болот да, кандай жакшы, онлайнбы же оффлайнбы? Кыргызстанда университеттердин арасынан эгерде билсеңиз, кайсы университетте сапаттуу окутат IT жаатын, информационный технологияны деп ойлойсуз? Билсеңиз, бөлүшүп койсоңуз жакшы болот эле. Азыр мен жакшы билбейт экенмин, бирок менин убагымда Кыргызский, Российский, Славянский университет аябай күчтүү болчу. Ошол жактан жакшы профессионалдар чыкты. Андан соң Политехнический институт аябай күчтүү болчу. Ал жактан да жакшы профессионалдар чыгат. Аутса албетте күчтүү, бирок аяка өтүү кыйын эмеспи. Арабаева, анан аграрный дегендер күчтүү эмес. Аяктан өзүң чуркашың керек, акта эч ким үйрөтпөйт. Бирок кандай билим болбосун, окуган жакшы. Эгерде силер үйдөн отуруп окуй билбейм десеңер, университетке барсаңар, жана айтып кеткен нерселер университетте бар. Кантип окуш керек, жана андай группалаштарың, ошолор менен бирге. То есть эң чоң плюс жашооңдо бул университетке өтүп, университетте окуу да. Именно жөн эле муну деген баары акча чогултуп берип коюп эле өтүп кетет турбайбы? Жок. Биз окуп атканда группанын баары берсе, биз 4-5 бала жок, биз акча төлөбөйбүз, биз өзүбүз окуйбуз, өзүбүз тапшырабыз деп тапшырып жүрүп окучубуз да. Ошентип окуткан фан да, just for fun болот. Мен өзүм тапшырдым. Мен акча алган жокмун, иштеген бир жактан келген жокмун. Ошентип жасаса жакшы да, уурдабай, алдабай, коркутпай, үркүтпөй, жөн эле билимге эле басымдык кылсаңар эле, ошол пайдасын алып келет. Бат эле жашооңорго, өзүңөргө, тегерек четиңерге баарысына рахмат айтат. Бул дүйнөдө дагы кандай жакшы жашап өтөсүздөр да. Туура, кошулам. 51 жаштагы эжелер үйрөнсө болобу айтыны дейт. Жакшы суроо. Ошол жагы жана айтып кетпедимби? Сиз азыр отурсаңыз, сиз уже айтыны үйрөнүп баштадыңыз. Биз жанагы коронавирус башталганда биякта Бельгияда бир эже бар болчу. Ошо мектепте окутат экен немис тилинде, анан алар көрдү да, ошол Zoom'дан байкуш мугалимдер үйрөнө албай атат, ошону үйрөтөйүн деп, ошол эже өзү Zoom'дан чыгып, Кыргызстандагылар дагы үйрөтүп атат Zoom'данчы. Анан сиз дагы Zoom'ду үйрөнүп, башкалар менен сүйлөшсөңөр, мына сиз уже айтыны үйрөнүп баштадыңыз. Сиз өзүңүздүн билимиңизди через интернет айтып берсеңер, мына сиз айтишник болдуңуз. Эч качан кеч эмес да. Кыргызстанда дагы ошол суроолор келип калат, 30 жашта айтышник уже окуусу бүттү окшойт депчи. Германияда 30 жашта сен биринчи жолу университетте биринчи биринчи жолу жумушуңа барып атасың да, биякта жашоо аябай айтат немеде? 40-50 жаш деген 40-50 жаш деген бул иши жаш эмес да, бул жаңы башталып атат. Анан булар 50ге чыкканда анан жашоо жаңы башталып, анан путешествовать баштайт. Ага чейин иштеп атат. Саламатсыздарбы? Мен коногуда бизнес информатика бөлүмүндө окуйм. Программист боло аламбы ушул багыт менен? Албетте айткандай эле бизнес информатика дегендер да программисттердин арасында бар. Бизде даже ушу бизнес информатика деген профессияларга жумушчулар алабыз айтышкан арасында бизге келип, ошол бизнес информатиктер немелер түзүп берет, диаграммаларды, силер мындай кыласыздар депчи. Ал аябай керектүү. Жөн эле программист эмес, бизнес информатик программист болсоңуз болот да. Анан ошол жактан көп иштеп, программисттерди көрүп, аралашканда эле жакшы экен, мен деле код жазсам болот экен деп код жазып барсаңар, анда программист болуп кетсең болот. Биякта жакшы алмашып турсак болот да. Мисалы, бир күнү дизайнер, бир күнү программист, бир күнү DevOps болгонго, DevOps көрүп, DevOps жакшы турбайбы, биякта жакшы технология бар турбайбы, кана көрөйүнчү, кызыктуу экен, даталар сонун экен, мага жагат. Болду, анда силер ошол жака кызыгасыздар дагы алмашып кетсе болот. Ошол жагы жакшы, туура. iOS девелоперлер боюнча айтып бере аласыздарбы дейт.
Ооба, биз Кыргызстанда жүргөндө жана Адилет Абылов деген бар. Спалмаганын директору азыр бир программист болуп баштады. Ошол iOS программист болуп, жана TilyKG деген сайттардын программаларын жасап, көптөгөн программалардын iOS программасын жазачу да. Анан айтпайм, кызыккандай эле мүмкүнчүлүктөр көп. Карап баштасаңар жасап баштаса болот. Ал убакта мисалы Objective-C деп жазышчы, азыр болсо Swift деп жазып атат технология. Apple бат-баттан өнүгүп өзгөрүп турат. Мисалы азыр Apple'дын жаңы презентациясы болду. Ал жакта жаңы процессор AMD процессорун презентация кылышты. Ал башкача иштейт. Эми ал жакка жаңы технология чыгышы мүмкүн. Аны үйрөнүп баштасаңар, силер анда ошол технологияга биринчи болуп жасап баштадыңар деген сыяктуу болуп үйрөнсө болот да. Мүмкүнчүлүктөр бар. Алсаңар эле маалыматтар бар. Акыркы суроо дейин. iOS разработчиктер мисалы акча көбүрөөк табышат, анткени азыр ошо тренд да. iPhone дегендер. Туура. Кийинки акыркы суроо ушу менен жыйынтыктасак болот. Негизи суроолор аябай көп экен. Ушул менен бүтүрсөк, эмесе эфирибиз 3 саатка чейин уланып кете берет. Суроолор келе берет экен. Node.js жөнүндө маалымат бере аласыздарбы? Жана Node.js разработчиктердин келечеги кандай? Жакшы. Node.js'нин разработчиктер келечеги анткени азыр ошо фронтенд технологиялары жакшы өнүгүп атат. Анан мисалы сервер жагында мисалы акчасын азыраак кетирели деген себебинен батыраак иштейли деп бат өнүгүп атпайбы? Ошондуктан Node'го дагы көп өтүп атышат, Node.js'ке. Албетте ал жагын билип алсаңар, анда силер узкий специальностьти билип, айлаңарда көп болот, анан конкуренция азыраак болот да. Канчалык специальность узкийрээк болсо, конкуренция ошончолук азыраак. Веб-разработчикке кирген оңой деп атпайм, ошон үчүн веб-разработчикке кирген көп, конкуренция аябай чоң да. PHP болсо толук чоң. Канчалык технология оорураак, узкийрээк болсо, конкуренция азыраак, андан айлыгы көбүрөөк да. Ыраазычылык каттар келди. Көптөгөн чоң ийгиликтерди каалайбыз. Азаматсыңар дейт. Чоң рахмат. Чоң рахмат бардыгына. Ошол менен эфирде жыйынтыктасак болот. Азамат байке, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, бизди кызыктырган суроолорго жооп бергениңизге чоң рахмат. Активист болуп жүрө бериңиз, ушинтип Кыргызстандын эң көйгөйлүү темаларын көтөрүп, негизи эле жаштарга сиз аябай чоң салым кошуп жатасыз. Ушу эң мага жаккан жери бул кыргызча маалымат чыгаруу да, кыргызча контент чыгаруу. Ушу иштериңиздерге ийгилик, көп контент чыгарыңыздар, көп подкасттарды чыгарыңыздар кыргызча. Буюрса дагы ушул сыяктуу көптөгөн түз эфирлерди өткөрөлү. Рахмат сизге. Рахмат Айдана, ушул чакырып, ушул иштериңе абдан кубанам, суктанам. Ушул дене болуп, балдарды багып, IT жагында иштеп, бул да бир чоң жардам кыргызстандыктарга, деги эле кыргыз тилине дагы, вообще адамга бул абдан чоң иш, чындап эле. Чоң ыраазычылык билдирем. Анан башка көрүп угуп жаткан туугандарга оорубаңыздар, аракет кылыңыздар, коркпоңуздар. Бул жашоого бир эле жолу келдик. Ошол жашоону жакшы жашап өткөнгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат баарыңыздарга. Көрүшкөнчө.